Я вот хотел обратиться к вам, да, вот, судьям, да, вообще. Вы что, в другой параллельном мире живете, что ли? Или с Луны свалились, да? Мы все знаем, что у вас коррумпированная самая система там. Demek biz bularda tartipke keltirmeyince koğumuz oңолбойт. Калк арасында сот тармагына нараазычылыктар күчөдү. Бул тармак коррупцияланышкан мекемеге айланды дегендер четтен чыгат. Мындай пикирди жарандык активист Айбек Таалайбек уулу да каарманат. Ал мунун далили катары алардын кымбат балуу машиналары жана көп кабаттуу үйлөрүн мисал келтирет. Соттордун минип барган машинесин көрүп олтуруп, ошол карапайым мугалим менен врачтын абет айлыгынан көбүрөөк расход кыла турган машинелерди минип барат да. Мисалга алардын бензини чындап келгенде мугалимдин 1 айлыгынан көбүрөөк, же врачтын 1 айлыгынан көбүрөөк, же жөнөкөй мамлекеттик кызматкердин 1 айлык маянасынан көбүрөөк расход кылган машинелер менен баасы асман чапчыган. Алардын үйлөрү мисалга буга чейинки соттордун мүлктөрүн карап көрсөңүздөр, райондук соттун эле төрагаларынын жок дегенде 2 этаж үйлөр, Кыргызстандын ичинде балдарынын бардыгына ошондой чоң үйлөрдү жеткизген, балдарын чет өлкөдөн окуткан, ошонун бардыгы кыргыздын жон терисинен сыйырган акча менен окутуп иштетип келе атпайбы? Ош шаарынын тургуну Альберт Рахманжанов да соттон адилеттүүлүктү тапкан эмес. Алардын баш айланткан шайтан оюндарынан кийин сотко болгон ишеними 100%га жогулган. Мен аз да түшүнүп атам, азыр кече да баштадым, мына фектерди баштап, сот, Верховный сотта сүйлөдү, комментарий берипчи, презумпция невиновности. Я вот хотел обратиться к вам, да, вот, судьям, да, вообще. Вы что, в другой параллельном мире живете, что ли? Или с Луны свалились, да? Мы все знаем, что у вас коррумпированная самая система там. Мы все знаем, что у вас должности продаются, начиная от районного, кончая Верховным судом. Любой биз, например, биз барганда, любой чечимди кабыл алышы үчүн силердин мында. Өзү негизи менде мындай сунуштар бар да. Сот системанычы, сот сөздү алып коюш керек, торговый дом коюп коюш керек. Публичный торговый дом депчи. И 2 таблица коюп коюш керек. Бирөөсү адилет манча акча турат, жалган манча турат депчи. Да ушундай эле кылайлык да. Бирок азыр адамдар именно Канчыбек Кылышевичтин эң туура дейм. Мен ошого кошулам, потому что мен башымдан да бул нерсе өткөн. Мен башымдан өтүп, сот чечим 1 жыл мурун туура чечим кылып, через год ошол эле соттун чечими кайра эле областта эле кайра наоборот чыгарат да. Сот тармагы действительно азыр вообще адилетсиз. Жөнөкөй карапайым адамдардын арыз могун укпайт. Мен 100% даже обещаю буга. Потому что жөнөкөй мындай немени мындайча алып караганда, мындай жогорку жакта иштегендердин немесин арыз могун угат дагы, а мындай катардагы жөнөкөй карапайым адамдардын арыз могун уккан сот, вот, например, жок кылесе азыркы именно ушул моментте да. Сот баары сот. Баары кылган ишин кылат. Булар жакшылыкка апарбайт булар. Элди эзип эзгенден башка жарабайт. Азыр күндө адилетсиз болуп атат да. Мындан бияка Кудай кааласа жаңы жылдан кийин болушу мүмкүн. Азыр мага чейинки сотторго ишенип кыйын да. Сотто адилеттүүлүк жок азыр. Ошого ишенем мен да. Сотко ишим түшкөн деле жок, бирок телевизордон, YouTube'дан окуп атам. Көп эле адамдар сотко жалобы этип аткандарын. Кече УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйын куруп сот тармагын сынга алган. Ал мыйзам алдында баары бирдей экенин айтып, бул боюнча текшерүү жүрөөрүн белгилеген. Жогорку сот 35 сот бар экен, баары 570 жиптерде жүрүшөт, Мерседестерди минип жүрүшөт, Геленвагендерди минип жүрүшөт. Биз ушинтип сотторго айтып атсак, кече бир сот 2 күн алдын үй бүлөсүн алып алып Дубайга дем алган учуп кетиптир. Бул эмне деген акмакчылык? Сот, жогорку соттун бир судьясы учуп кеттир. Кече мен ал сотко уже териштирүүнү дайындадым. Териштирүү башташты ал сот боюнча. Ошол бул жерде ошол Дубайга учуп барган эле 4 адам учуп барган эле, учуп келген эле, дем алып келген эсептесек эле 15-20 миң доллар акча болот экен. Сот ал акчаны кайдан алды? Соттун бир кийген шубасы 5 миң доллар турат. Сапогу 1000 доллар турат. Минген машинеси 100 миң доллар турат. Жашаган үйү $1 миллион турат. Андан сырткары мына шаарда квартираларды алып, мына кечеги кармаган сотубуздун 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Демек, биз буларды тартипке келтирмейинче коомубуз оңолбойт.
оңол болбойт. Бардык соттордо ар бир сотту карап чыгабыз. Мындан сырткары Камчыбек Ташиев жогорку соттун төрайымына иш козголгонун кошумчалаган. Тартип комиссиясы аны жоопко тартууга макулдук берсе камакка алынарын белгилеген. Асия Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, Регион Ош шаары.